Men Ысык-Көл областынын Ак-Суу районуна караштуу Усук Мырзахматов атындагы Шапак орто мектебинин 3-класстын окуучусу Асылбекова Нурайым. Мен силерге Улуу Ата Мекендик согуш жөнүндө сүрөт көргөзмөлөр менен тааныштырам. Сүрөт көргөзмөдө Улуу Ата Мекендик согуш 1941-жылы согуш башталган. Андан кийин бул биздин чоң аталарыбыз согушуп жаткан кези. Анан 1945-жылга согуш бүтө элге калган кез. 1945-жылы согуш аяктап бүткөн. Биз жана чоң аталарыбыз баарыбыз майрамдайбыз. 1945-жылы бул жер 9-май болуп майрамдалат. Баарыбыз 9-майды кадыр жашы карабай баарыбыз майрамдайбыз. Улуу Ата Мекендик согуш 1941-жылы башталып 1945-жылы аякталган. Биз чоң аталарыбызды жана аталарыбызды куттуктап майрамдайбыз. Быйыл улуу жеңишке 80 жыл болду. Улуу Ата Мекендик согуш жөнүндөгү көргөзмөлөрүм мына ушундай.